Каржы полициясынын ардагерлери экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын жоюлушуна каршы пикирлерин билдирип чыгышты. Ардагерлердин айтымында укук коргоо органдарынын ичинен эң алгач реформаны баштаган каржы полициясы. Бул кызматты жаңы өкмөттүн ички иштер министрлигинин курамына кошуу чечими тууралуу кабар Финполдун ардагерлерин абдан капа кылган. Мындай кызмат айрым мамлекеттерде жабылган, бирок коңшу Казакстан бир жума мурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү агенттиги деп аталыш менен кайрадан ачышты. Финпол биздин өлкөбүзгө да керек. Ички иштер министрлигинин курамына кошулбай, өз алдынча иштеши зарыл дейт ардагерлер. Жаңы премьер-министр боло турган азаматыбыз бийликти оптималдаштырып, ашкачаларын кыскарталы деген сунуштардын арасында финансы полициясын ички иштер министрлигине кошуп койдук деп сунуш айтып атат да. Биздин жеке пикирибизге, жалпы элдин пикири боюнча бул жер сәл эртерээк сунуш болуп калды. Эске салсак, жаңы өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы ички иштер министрлигинин курамына киргизилип жатат.